Саламатсыздарбы, бүгүнкү биздин темабыз даректүү тасмалардын максаты. Даректүү тасмаларды эмне үчүн тартабыз? Даректүү тасмалардын максатына эмнелер кирет? Даректүү тасмаларды тарткандан кийин кандай пайдасы бар? Мына ушулар жөнүндө бүгүн сиздерге айтып бермекчимин. Даректүү тасмалардын эң негизги бул максаты. Эң негизги максаты бул албетте бир кандайдыр бир окуялар болсо, же бир бизде мыкты инсандар болсо, мына ошолор жөнүндө элдерге көрсөтүү, ошолорду таанытуу. Же бир кандайдыр бир көйгөйлүү маселелер болсо, мына ошолорду чечүү максатында. Бул жерде эгерде биз ойлонуп көрсөк, негизи максаттары аябай көп. Себеп дегенде бул эң башкы эле бул максаттарын ошол бири мен айтып кеткендей, сөзсүз түрдө сен кино тартканыңдан кийин ошол тасма, даректүү тасма тартканда, албетте сен эң башкысы ошол сен тарткан бир же окуяны тартып атсаң, же бир каарман жөнүндө тартып атсаң, ошол каарман жөнүндө баары билсе экен дейсиң, туурабы? Ошол көрүп аткан көрүүчүлөргө кызыктуу болсо экен, ошол же каармандын жакшы жактарын өздөрүнө алса экен, же чече албаган бир кандайдыр бир маселелери болсо, же чече албаган бир көйгөйлөрү болсо, мына ошолорду ошол биздин кинобузду көргөндөн кийин кичине болсо дагы биз жардам көрсөтүп ошону чече алсак деген. Негизи өзү режиссерлор тасмаларын тартканда бул эл үчүн тартат. Ошол элдер тасмаларды көрсө деп. Ушул тасманы көргөндөн кийин бир кандайдыр бир сезимдер пайда болсо, сезим деле эмес, ошол тасманы көргөндөн кийин ошол тасма бир балким биз билбей жүргөн нерселерди ошол тасмалар аркылуу билип алабыз да. Же элестеткиле, эгерде ошол биз Кыргызстандагы кыргыз элинин жашоосун тартып, ошолор жөнүндө анан бир кинофестивалдарга катышып, ошол жакта кинобузду көрсөтүп атканда, ошол Кыргызстан дегенди билбегендер, кыргыз эли дегенди билбегендер бар дагы, бирок кинону көргөндөн кийин Кыргызстан деген мамлекет барбы? Кыргыз эли деген бар турбайбы? Кыргыз дегендер бар турбайбы? Булар ушундай жашайт турбайбы? Булардын мындай салты бар турбайбы? Булар ушул Азия өлкөлөрүнө кирет турбайбы? Булар бул жерде картада могул жерде жайгашкан турбайбы деп кызыгып биз жөнүндө окуп маалыматтарды алып баштайт да. Бул дагы менин оюмча бир кандайдыр бир деңгээлде бул пайдасын алып келет да, ушул даректүү тасмадачы. Ошондой эле бизге чет мамлекеттен келген даректүү тасмаларды көргөндө, биз дагы аларды көрүп, алардын жашоосу жөнүндө маалымат алабыз да. Алар кандай жашайт? Эмне жумуштар менен алек? Кандай ийгиликтерге жетишти? Же ошол ийгиликтер жөнүндө билсек, эмне үчүн биз дагы ошондой ийгиликке жетише албайбыз? Эмне үчүн биз ал нерсени жасай албайбыз? Биз дагы жасасак болот экен да, биз дагы аракет кылсак болот экен да деген ушундай бир сезимдер дагы пайда болуп, ошондон улам дагы өз жашоосун өзгөртүп, бир кандайдыр бир туура эмес нерселерди иштикти жасап аткан болсо, ошол тасманы көргөндөн кийин туура бир чечим чыгарганга аракет кылган инсандарыбыз да көбөйөт да. Негизи ошол даректүү тасма негизи башынан эле айтып койгонго, биздин ошол Ленин дагы, Владимир Ильич Ленин дагы айткан да, ошол эң күчтүү куралдардын бири бул кино депчи. Бул чынында ошондой да. Себеп дегенде сен ошол кино аркылуу көптөгөн маалыматты, көп нерсени, пайдалуу нерсени жана кантип жашаш керек. Бул жашоону деле көрсөтөт да. Кандай жашасаң туура эмес жашап атасың, же адамдарга тоскоолдуктарды жаратпаш керек.
бардыгыбыз бир элбиз, ушундай бир бириктире турган, кандай айтсам, бул кино аркылуу биз көп нерсени ала алабыз. Биз бирик алабыз ошол тасманы көргөндөн кийин, же биз ошол жогоруда айткандай ошол бир маселелерди чече алабыз, же мыкты инсандар менен тааныштырабыз. Азыр айтып кетип өтсөм, аябай көп чыгат да, себеп дегенде бул чынында кандайдыр бир деңгээлде бир күчтүү бир бизге керектүү бир тармакта, ошол бизге керектүү маалымат, ошондой эле бир кандай десем, бир билим бере турган курал бул ошол даректүү тасмалар болуп эсептелинет деп айта алам да. Себеп дегенде бул биз көбүнчөсү режиссерлор ошол кинолорун дагы тартып атканда, албетте мен мисалы үчүн ошол биринчи тасмамды тартканымда, ошол биринчи тасмадагы тасмам бул ошол абортко каршы болчу да. Негизи бул тасманы дагы мен эмне үчүн тандап алдым? Бул өмүр бешиги деп аталат. Эгерде ошол кинону көрөлү десеңер, издесеңер, ошол YouTube каналынан көрсөңүздөр болот. Өмүр бешиги Асель Жураева деп жазсаңыздар, сөзсүз түрдө табасыздар, ошол жерден көрсөңүздөр болот да. Бул өмүр бешигин ошол менин өзүмдүн студенттик жумушум болуп эсептелинет да. Себеп дегенде ошол мен Темир Бирназаров агайымдан окуп атканымда ошол өмүр бешиги тасмасын тарткам. Эмне үчүн мен ушул теманы тандап алдым? Негизи ошол режиссерлор темаларды тандап алганда, сөзсүз түрдө ошол тема ошол режиссерго жакын болот, же ошол тема кандайдыр бир деңгээлде кыйнаган болот, ошол бир чечкиси келет ошол маселени, же бир ошол жөнүндө айткысы келет да. Анан мен эмне үчүн муну тандап алганымдын себеби, карасам менин тааныштарымдын көбү ошол жаш кыздар, мындай бир ошол теманы жөнүндө өзүм дагы анализ жасап, изилдөөлөрдү жасап көрдүм да. Ошондо акыркы учурда биздеги жаш кыздар, ошол мектептен кийин эле, мектеп учурундагы да жаш кыздар тилекке каршы ошондой бир абортторду жасатып атышыптыр да, аборт кылыпчы. Бул деген чынында аябай көйгөйлүү биздин проблема, бул көйгөйлүү. Себеп дегенде бул нерсени кантип чечсе болот деп дагы ойлонуп көрөсүң да. Бирок ал үчүн сен эмне кыла аласың? Сен режиссер болгондон кийин бул жөнүндө тартсаң болот да. Анан ошондон улам мен ушул теманы тандап алдым дагы, бирок кантип көрсөтө алам мен бул теманы деп ойлонуп баштадым да. Себеп дегенде карасаң, бул аборт темасына каршы аябай көп кинолор тартылган да, тасмалар тартылган, даректүү тасмалар. Анан ошол жердин бардык жерде аборт жасабагыла, бул жаман, бул мындай ошондой бүт кинонун башынан аягына чейин эле ошондой кеткен да. Анан биз негизи ата энебиз дагы буну жасаба, жакшына бол, тура отур, түз отур, көчөгө кечиндес чыкпа, тамеки тартпа, ичпе деп айтсак, жаман көрөбүз го. Кечкедер 12 чейин жүрөсүң десе, укпай кайра ошол бизге тыюу салган нерселерди кайра жасагыбыз келет да. Негизи ошондой го. Кичинекей кезибизде эле бир нерсени тыюу салса ата энебиз, бирок ошону кайра жасагың келет. Себеп дегенде сен аны жасай албайсың, сага тыюу салынып атат да. Ошондой эле сыяктуу болуп көрүнүп калды да мага көп көргөн даректүү тасмаларчы. Ошондуктан ушул сыяктуу тартпай бир башкача бир формада берейин деп аракет кылып көрүп, бул жерде мен атайын ошол кичинекей эгиз балдарды издеп баштадым. Себеп дегенде эң башкы каармандарым эгиз балдар болсун депчи. Бул кичинекей эгиз балдар аркылуу мен чынында ушул бул балалуу болуу, бул бакыт, балдар бизге бир гана бактылуулукту алып келет, жашагың келет, жашоо бул сонун деген максатта ушул эгиз балдардын жашоосун көрсөтөйүн дедим ошолор аркылуучу. Андан кийин ошол эгиз балдарды издеп жүрүп тандап алдым. Ошол Сокулук жакта жашашат экен, ошолорду барып өзүм таанышып, ошолордун жашоосун тартып баштадым.
негизи ошол тартып баштаганда дагы мага аябай мындай кызыктуу болду да. Себеп дегенде ошол алдардын эртең менен турганы, ата энесине болгон мамилеси, кичинекей балдар, 3 жаштагы, 2-3 жаштагы эле балдарды элестеткиле, тили дагы чыкпаган балдар, мына ошолорду акырын байкоо түрүндө тартканга аракет кылдым да. Анан ошол негизи ошолорду тартып жатып, анан ошол эле учурда сөзсүз түрдө мен изилдөөлөрдү жүргүзүп, ошол роддомдорго бардым. Ошол роддомдогу акушерлер менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздүм, врачтар менен сүйлөшүүлөрдү, гинекологдор менен сүйлөшүп, ушул нерсенин терс жактарын ошол билгенге аракет кылып, эмне себептен биздин кыздар ушул нерсеге барып атат, ошонун баардыгын изилдеп көргөнгө аракет кылдым дагы. Эң аягында ошол фильмде ошолор кичинекей балдар аркылуу ошол бактылуулукту бергенге аракет кылгам. Жана ошол эң аягында ошол атайын бир статистика кетет да. Ошол Кыргызстанда негизи ошол бир күндө жана бир жылда ошол канча аборт жасалат, жана ошондой эле бир күндө канча бала төрөлөт, жана бир жылда канча бала төрөлөт депчи. Элдер башында көрүп атканда көрүшөт, биз больницадан баштаганбыз, ооруканада ошол дарыгердин колун жууп атат, анан ошол атайын ушул дарыгерлердин өздөрүнүн инструменттери бар, аспаптары, мына ошолорду кармап аткан жерден ошол кичинекей атайын мындай крупный пландар менен алып көрсөткөм. Мына ошол пландар менен баштап, андан кийин улам ошол кичинекей балдардын жашоосун улантып көрсөтүп кеткем да. Ошол кичинекей балалардын жашоосун улантып көрсөтүп, анан аягында ушул болгон силерге жогоруда айтып кеткен статистика чыкканда, ошол статистика чыкканда чынында элдер ойлонуп калат, эмне үчүн, кандай, эмне үчүн ушундай болду, ушундай экен депчи. Менин оюмча бул дагы бир кандайдыр бир ошол көрүп аткан көрүүчүлөргө бир мындай ойлондура турган нерсе болду да. Себеп дегенде башында деле түшүнүксүз болуп атып эле балдардын жашоосун көрсөтүп атып, анан аягында ушундай статистикадагы сөздөр чыкканда, менин оюмча бул адамдарды ойлондуруп койду. Анан ошол киномду тасманы биз көрсөткөндө атайын ушул бет ачарын жасап, бир 20 минутталык даректүү тасма, ошону көрсөткөндө бир кыз келди, бир 25-27 жаштагы кыз экен. Анан айтты да, саламатсызбы дейт, мен ушул сиздин тасмаңызды көрүп алып аябай мени толкундатты дейт. Биринчиден дейт, мен чынында ушул шаарда өскөндүн себеби дейт, мен азыр билим алам дейт, биринчи билимим бар, орто билимим бар, андан кийин жогорку билим алдым, азыр дагы магистратурада окуп атам, дагы билим алып чет мамлекетке кетсем деп атам, бул жерде иштеймин, тилдерди билем дейт. Андан мен ойлочумун, балалуу болбой эле мен өзүм үчүн эле жашасам болот. Бул балдар эмне алып келет, булар менен кыйналасың деп жүрчүмүн. Бирок мен ушул тасманы көргөндөн кийин кайра өзүм ойлонуп калдым. Себеп дегенде ошол эки кичинекей баланын бири-бирине болгон мамилеси, ата энесине болгон мамилеси, алардын жашоосун көрүп, мен дагы ошондой жашоодо жашагым келди, таза сезимдерди, ошолордун баардыгын өзүм сезип билгим келди деп айтты да. Ошону айткандан кийин чынында мен үчүн бул абдан кандай десем кубанычтуу болду. Себеп дегенде мен так ошол өзүмдүн тасмам аркылуу ушундай бир өздөрүм көрүп аткан көрүүчүлөрдөн ушундай жооп күттүм эле. Ушундай бир суроолор болсо, чынында ушундай бир сезимдерди калтырса экен депчи. Ошол 100 киши көрүп, 100 кишиден дагы бир киши келип ошол сөздү айтканына дагы чынында менин оюмча бул баардык эле режиссерлор үчүн аябай мындай бир керектүү стимул деп дагы атасам жаңылышпайм. Себеп дегенде сен ошол тасма аркылуу негизи ошону билдирейин дегенсиң. Демек ушул нерсени сен
көрсөтүп ошонун алардын арасында бир киши дагы ошол сен айта турган оюңду түшүнгөн болсо бул дагы эң сонун деп ойлойм да. Ошондуктан ар бир тасманы тартканда сөзсүз түрдө ар бир тасманын өзүнүн максаттары болот. Ар бир тасмадагы айта турган ою терең өзүнчө бир ар бир негизи ошол даректүү тасмаларда негизи өздөрүнүн айта турган автордук ою дагы болот да. Режиссер эмнени айтайын деди. Ооба биз режиссерлор көп нерсени өзгөрткөндү каалайбыз. Бирок ошолорду мындай даректүү тасмалар тартып биз өзгөртө алабыз. Адамдардын аң сезимин, ички кандайдыр бир сезимдери, себептегенде жан дүйнөсү өзгөрүшү мүмкүн. Мындай умтулушу мүмкүн да. Ошондуктан мен ойлойм бул деген чынында мындай даректүү тасмалар бул көрүп аткан биздин көрүүчүлөргө мындай көптөгөн керектүү жана чечкиндүү нерселерди гана алып келе алат депчи. Ошол чынында негизи ошол мен силерге эмне үчүн ошол мен өзүмдүн да тасмамды айтып кеттим, себеп дегенде өзүңдүн тажрыйбаң аркылуу сен ошол көп нерсени айта аласың. Анан дагы бир ошол бир окуя боюнча дагы айтып кетейин дейм. Себеп дегенде бул менин оюмча булар дагы өзүңөргө мындай өзүңөрчө бир чечим чыгарганга керектүү болот деп ойлойм да. Анан мындай да, кээде биз ойлойбуз да, мыкты инсандар жөнүндө эле тартсак же ошолор биздин Кыргызстанга салым кошкон адамдар жөнүндө тартсак эле ошол кызыктуу болот деп. Кээде жөнөкөй эле адамдар бар, бирок ошолордун жан дүйнөсү ушунчалык бай, ушунчалык кандай десем, ошолордун жан дүйнөсүн ачып билгиң келет. Ошондой дагы адамдар бар да. Ошол мен дагы көп өзүмдүн окуучуларыма дагы ушул окуяны дайыма айтып келем. Ошол Москвада атайын ошол даректүү тасмаларды окута турган бир мектеп бар. Ошол мектепте мугалими өзүнүн студентине тапшырма берет да, студенттерине. Ар бириңиздер ошол даректүү тасма тартып келиңиздер деп убакыт берген. Бир окуучусу тартпай жүрө берген да. Тартпайт. Тартпайсың деп 2 күн калды. 2 күн калгандан кийин анан ойлонуп баштайт да. Бир нерсе тартышым керек деп анан өзүнүн камерасын алып алып, ошол Москвада жашайт экен. Камерасын алып алып туруп көчөгө чыгат да, кимди тартсам экен депчи. Анан кийин көчөгө чыгып эле караса, тиги метродо турган бомжду көрөт да. Анан бомжду караса, ал бомж деген бир аялга тийишип атат да. Ой, мынча суусуң, кандай сулуу айымсың, жакшы маанай каалайм сага деп эле аябай маанайы өзү жакшы экен да. Анан таң калат дагы ал студент, кызыктуу каарман экен, ошону тартып баштасамбы деп камерасын күйгүзүп тартып баштайт. Артынан жүрүп, бомж деле эч нерсе дебейт, ал менен таанышат, сүйлөшө берет. Кандай, жакшысыңбы? Ден соолуктарың жакшыбы? Эмне тартасың? Сиз тартам. Тарта берейинби? Тарта бер, мейли, жүр деп анан ошол бомж менен жүрөт бир күн кечкечи. Ал деген бомж баардыгын ошо көчөдөгүлөр баарын тааныйт. Бирөө менен жолдо кетип атып, бирөө менен мушташып кетет. Анан кийин жүр дейт, тиги немеге алып барабыз дейт, церковьке кирип чыгалы дейт. Анан ошентип алып церковька кирип чыгышат. Ошол церковьте атайын ошол кирип алып, ал жерде дагы өзүнүн окуясын айтып берет. Ошентип ошол киши менен, бомж менен өзү тил табышып кетип, тартып аткан режиссер ошол киши менен биргеликте иштешип кетишет да. Ошол бомждун жашоосун көрсөтүп баштайт да. Ошондуктан бул жерде дагы чынында кандай десем, мындай күтүүсүз нерселер дагы болуп кетиши мүмкүн да. Анан карап отурсаң бул даректүү тасманы аябай кызыктуу болуп кетет да. Анан сен таң каласың да. Бул чыкты дагы ошол кишини көрүп калды.
анан ал киши жөнүндө ошол тасманы тартып баштады да, анан чынында ошол даректүү тасманы тарткандан көргөндөн кийин ошол ал кишини жөн эле көчөдө жүргөн селсаяк же бир үйү жок адам ал андай деп ойлобойсуң да, ал кадимкидей бизге окшогон эле киши, бирок үйү жок, бирок бактылуу, эч кандай нааразычылыгы жок, нааразы эмес, ал үйү жок экенин, көчөдө жашап жүргөн үчүн. Ошол кинону көргөндөн кийин сен таң каласың, бул киши эч нерсеге нааразы эмес, бул бактылуу, ар бири менен сүйлөшөт, тамак ашты көчөдөн таап жейт, бирок ошого дагы бактылуу болуп, дайыма маанайы беш болуп жүрөт да. Мына ошондуктан бул даректүү тасмалар дагы өзүнчө бизге чынында стимул, анан дагы жашаганга, дагы бир жаңы нерселерди жаратканга көп нерселерди алып келет да. Мына ошол даректүү тасмалардын негизги ошол максаттарынын бири ушул болуп эсептелинет. Рахмат, бүгүнкүгө ушул сабагыбыз бүгүнкүгө аягына чыкты. Кийинки сабагыбызда дагы сөзсүз түрдө ушул даректүү тасмалардын максаты жөнүндө улантабыз.